Саламатсыздарбы? Нурс ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өлкөнүн мурунку президенти Алмазбек Атамбаевдин иши Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде чечилүүгө тийиш. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусуна жасаган сапарында айтты. Белгилей кетсек, Жээнбеков аталган облустун Панфилов районунун жашоочулары менен жолугуп, элдин суроолоруна жооп берди. Президенттин айтымында мыйзамдуу өлкөдө иш-аракеттерди мыйзамдын алкагында гана жүргүзүү керек. Учурда кыргызстандыктарды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги кырдаалга карата менин көз карашым кызыктырарын билем. Анын айланасындагы акыркы окуялар күбө катары чакырылып жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтат элем. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана иш-аракеттерди жүргүзүү керек. Кандай гана адам болбосун, мурдагы президентпи, чиновникпи, аскер кызматкериби же катардагы кызматкерби, мыйзам баарына бирдей болуп, ар бирибиз ага баш ийишибиз керек. Ошондо гана өлкө өнүгөт. Атамбаевдин иши дагы Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында чечилүүгө тийиш. Менин көз карашым ушундай, деди Жээнбеков. Эске салсак, жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыраткан. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламенттеги депутаттык комиссия койгон 6 күнөөнүн 5-өө негиздүү экенин ырастап, бул боюнча өзүнүн корутундусунда билдирген. Ага ылайык мурунку президенттин Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз алууга, Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна, акча адалдаган АК Инвест сыяктуу бир нече компанияга, Бишкек ТЭЦин реконструкциялоодогу коррупциялык иштерге жана ТЭЦке көмүр ташыган компаниянын кызыкчылыгын коргоого тиешеси бар делген. Мындан улам Атамбаев Ички иштер министрлиги тарабынан күбө катары 3 ирет суракка чакырылган. Мурунку президент үчөөнө тең барган эмес. Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаевага карата кылмыш иши кыскарды. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Замир Жошев билдирди. Анын айтымында тергөө 3-чү экспертизанын жыйынтыгынан кийин аталган жарандардын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде ишти 26-июлда кыскарткан. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурун жарандык активист Нурлан Карымшаков, аялы Гүлзана Имаева экөө Бишкектин Орус элчилигинин астына пикетке чыгышкан. Жубайлар 27 март күнү эртең менен колуна Путин агрессор, канкор жана Ысык көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турганда милицияларды кармап кеткен. 29 мартка караган түнү 1 май райондук соту бөгөт чарасын жабуу карап, жубайларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үй камагына алган. Активисттер көтөрүп чыккан жазуулар буга чейин 2 жолу лингвистикалык экспертизадан өткөрүлгөн. Биринчисин мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын адистери өткөрсө, экинчисин орусиялык лингвисттер жүргүзүп, улут аралык, расалык жана жек көрүүчүлүккө, агрессияга чакырык жок деген тыянак чыгарышкан. Ушунун негизинде адвокат сотко ишти кыскартуу тууралуу арыз жазган. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамовдун иш бөлмөсү жабык турат. Азаттык радиосунун кабарчысы мекеменин өзүнө барганда бөлмөнүн эшигине улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын уруксатысыз ачууга тыюу салынат деген жазууну көрдү. УКМКнын мөөрү басылган кагазда 2019-жылдын 31-июлу деп жазылып турат. Коопсуздук комитети азырынча бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ага чейин интернеттеги социалдык түйүндөрдө Рустамовду атайын кызматка суракка кетишкени тууралуу кабар тараган. Быйыл 22 февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буйрукка кол коюп, жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбаган үчүн бир катар жетекчиге, анын ичинде Рустамовго эскертүү берген. Ал жетектеген мекеменин ишмердүүлүгүн коопсуздук кеңешинин жумуштообуда иликтеп чыгып, бир катар сын айтылган. 29-июлда эсеп палатасынын инспектору бул агенттиктеги финансылык тартип бузууларды жашырган деген шек менен УКМКга камалган. Рустамовдун өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн болбой жатат. Тергөө абагында кармалып жаткан Аида Салянова Кыргызстандан операция жасатуудан баш тартып жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин айрым ЖМКлар мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жүрөк оорусу күчөп жатканын жана туугандары ага тез аранын ичинде чет жактан операция жасатуу керектигин айтып жатышканын жазышкан. ЖМКнын тараткан маалыматына ылайык, учурда Салянованын абалы салыштырмалуу туруктуу. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында мекеменин дарыгерлеринин көзөмөлүндө турат. ЖМКнын дарыгерлери
Мамлекеттегилер Салянованы такай карап жатышат. Алардын айтымында Салянова стационардык дарыланууга муктаж эмес, кыймылдуу, акыл эси тунук деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 5-июнда камакка алынган. 15-июнда ден соолугуна байланыштуу Мир Саид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жеткирилген. Дарыгерлер консилиумдан кийин Салянова ооруканада болушу керек деген чечим чыгарып, анын жүрөк кан тамыр илдеттери менен жабыркай турганын маалымдашкан. 29-июнда ооруканадан номер 1-тергөө абагына кайрадан которулган. Салянова Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 26-августка чейин тергөө абагында калтырылган. 30-июлда Нью ТВ менен Нур ТВ телеканалдарынан Бакиев тууралуу даректүү тасма көрсөтүлгөн. УКМК бүгүн 31-июлда бул боюнча маалыматтардын жана телеберүүлөрдүн авторлоруна коомдо тирешүүгө алып келе турган иш-аракеттерине жол бербестигин эскертти. Медиаполис институту бул боюнча билдирүү жасады. Биринчиси, кайсы тиешелүү нормаларды жана кайсы мыйзамдар боюнча ЖМКларга эскертүү жиберилүүдө. Кайсы бир мыйзам бузуу көрүнүш болуп турса, анда эскертүү менен кошо тигил же бул мыйзам бузулуп жатат деген шилтемеси чогуу болушу шарт. УКМКнын пресс-релизинде бул так көрсөтүлгөн эмес. ЖМКлар жөнүндөгү мыйзамдын 23-статьясында тыюу салынган жоболорго даректүү тасманын көрсөтүлүшү боюнча аны бирине да киргизүү мүмкүн эмес. Телегөрсөтүүлөр жана радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзамда телерадио уюмдардын ишмердүүлүгүндө цензура болбойт, алар өз алдынча иш кылат жана программаны өздөрү түзүшөт деп жазылган. Ушул эле мыйзам мамлекеттик органдардын бул жааттагы ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсүнө тыюу салат. Эгерде УКМК тарабынан телеканалдын негиздөөчүлөрү Бакиевдер экендиги далилденген жана тасманын көрсөтүлүшү телеканал ээсинин жеке кызыкчылыгы экендиги болсо, анда бул УКМКдан эмес, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан жүргүзүлүшү керек. Бул жерде улуттук коопсуздук тууралуу эмес, ЖМК тууралуу мыйзамдын бузулушу тууралуу болууда. Бул резонанстык окуя боюнча укук коргоо органдары эмес, журналисттик коом көңүл бурушу керек деп ойлойбуз. Медиа канал кимге тиешелүү? Бул бизнеспи же саясатпы? Аталган телеканалдар кандай кызыкчылыкты көздөйт? Алардын редакциялык саясаты кандай? Кандай максатта көрүүчүлөргө көрсөтүлдү? Андыктан башка ЖМКларды бул жаатта иликтөө жүргүзүп, окурмандарына айтып бериши керек деп айтылат маалыматта. Орусиянын Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкекке курган орто мектепти өзү иштетет. Бул үчүн мэрия менен ижара келишими түзүлөт. Мындай чечимде шаардык кеңештин депутаттары бүгүн 31-июлда кезексиз сессияга чогулуп бир добуштан колдоп беришти. 960 орундуу мектеп быйыл 1-сентябрда окуучуларды кабыл алат. Ал Кыргызстандын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан мурдагы жетекчиси Турдахун Усубалиевдин ысымын алып жүрөт жана номуру 100-чү болот. Орундардын 20% Бишкектеги аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына бекер берилет. Ал эми 5% окууда, спортто жана чыгармачылыкта мыктылыгын көрсөтө алган окуучуларга тиет. Аларды камкордук кеңеши тандайт. Камкордук кеңешинин курамында 6 адам, 3-өө Газпром Кыргызстандан, 2-өө мэриядан жана 1-өө шаардык кеңештен болот. Депутат Канатбек Музуралиев бекер окутула тургандардын санын 30% кылуу сунушун бергенин, бирок ал өтпөй калганын Азаттык радиосуна билдирди. 250 эмес 300 бала бекер окусун деген сунуш берген. Газпромдун жетекчилиги деле карап чыгууга макул болуп жаткан. Бирок сунуш өтпөй калды. Бул жерде кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар окшойт. Газпром Кыргызстан жакында Бишкек шаарынын түштүк тарабына 960 орундуу мектептин имаратын куруп, мэрияга өткөрүп берген. Бирок аны кайра өзүнө 20 жылга ижарага берүүнү сураган айтылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары мектептин 1 жылдык чыгымы 200 миллион сом болорун, аны Бишкектин бюджети көтөрө албай турганын жазып чыгышкан. Газпром Кыргызстан компаниясы мындан ары да Кыргызстандын ар бир облусуна бирден мектеп салууну пландап жатат. Кыргызгаз 2013-жылы $1 Орусиянын Газпром компаниясына сатылган соң ушул ишкана түзүлгөн. Бир уч топтун жеке кызыкчылыгына каршы чыгышы мүмкүн, бирок элимдин кызыкчылыгына каршы чыкпайм деп билдирди. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Панфилов районунда эл менен жолугушууда. Жээнбеков бир уч топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыгын коргойм, уурулугун жашырам деп убада бербегенин билдирди. Жээнбеков бийликке 2017-жылы келген. Көп өтпөй ага чейинки президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулуп, бири-бирин айыптаган билдирүүлөрдү жасап келе жатышат. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иштин алкагында суракка чакырылууда. 24-июлда ал Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Кыргызстанга келгенде журналисттердин суроосуна жооп берип, бийлик менен биригүүгө кеч болуп калганын айткан.
30-июль күнү Кыргызстандын кээ бир телеканалдарында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин туулган күнүнө карата аны жактаган куттуктоо тасмалары көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу саясаттануучу Алмазбек Акматалиев өз пикирин билдирди. Анын айтымында мындай кадам сөзсүз түрдө коомдогу чыңалууга алып келет. Негизи бул жашаан эң туура эмес. Бакиев бул Кыргыз Республикасынын соту менен соттолгон инсан. Өтө оор кылмыш үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган. Сөз эркиндигине жамынып алып бул маселени козуткан, кайра жандандырган сөзсүз түрдө ал режимди актоого аракет деп коомчулукта бааланат. Бул болсо сөзсүз түрдө коомдогу чыңалууга алып келери айдан ачык. Бул маселени регионалдык тирешүү максатында колдонуучу саясий күчтөр четинен чыгат. Ошол үчүн бул телеканалдардын кожоюндарын, журналисттерин жоопкерчиликке чакырар элем. Араң турган жараны кайра ырбатпагыла. Бул чоң жаңжалга алып барчу. Жоопкерсиздик, кара өзгөй, эл бузар саясат болуп калат. Кыргызстанга мунун бүгүн кереги жок деген пикирин калтырган. Ал ошондой эле New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиевке кайрылып, мындай чагымчыл иштерди токтотууга чакырды. Нурлан мырза, New TVнын жетекчиси, сиз мекенчил, мамлекетчил, улутман инсансыз. Коомду кантип бат эле будуңчанга салып койсо болот дегени да түшүнөсүз. Мурунку министр катары мамлекетти башкарууда оңой ултоң иш эмес экенин жакшы түшүнөсүз. Эгер азыркы өкмөткө, бийликке көзүңүз чын эле түз болсо, эгер сиз элге тынччылык жана өнүгүүнү чын ниетиңизден кааласаңыз, мындай чагымчылдыкты токтотуңуз. Сураныч. Түрмөнүкүнөн башка доктурлар Азимжан Аскаровдун ден соолугун текшерип берүүдөн баш тартып жатышат. Бул тууралуу бүгүн 31-июлда Азаттык радиосуна Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөкан Исмаилова билдирди. Жеке да мамлекеттик да ооруканадагылар коркуп баш тартууда. Айрыкча Батукаевке байланыштуу доктурлар камалгандан кийин аябай коркуп жатышат. Экинчиден бири жердеш болуп чыгууда, бири жумуштан алып коет деп коркууда. Бул да саясат. Анткени Аскаровдун иши өзү саясат. Исмаилованын айткандары боюнча комментарий алуу үчүн Азаттык жаза аткаруу кызматына кайрылды. Мекеменин басма сөз катчысы Эленора Сабатарова буларды билдирди. Биздин дарыгерлер алыбыз келбей калды десе, тиешелүү доктурларды алып келебиз. Ошолордун сунушу консилиумдун чечими менен башка жакка алып чыгышыбыз мүмкүн. Азырынча андай сунуш келе элек. Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19-абакта кармалууда. 30-июлда Чүй облустук сотунун коллегиясы Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Соттук процесске Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун буунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салды. Адвокаттар ал айыбы жок экенин, ден соолугу улам начарлап баратканын жөө келтиришкен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жакында ата-энелик милдеттерин аткарбай качып жүргөн, алимент төлөбөгөндөрдүн сүрөттөрүн жана алар тууралуу маалыматтарды ыйгарымдуу органдын сайтына жарыялаганга уруксаат берген мыйзамга кол койду. Тагыраак айтканда, маалымат базасы Кыргыз Республикасынын соттор департаментинин сайтында түзүлөт деп документте көрсөтүлгөн. Эгерде алиментти такыр төлөбөстөн издөөдө болуп качып жүргөн болсо, анда анын маалыматтары сайтта пайда болот. Эгерде пайда болуп алиментти төлөй баштаса, маалыматты алып салышат. Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова Вести KG сайтына бул демилгени колдоймун деп түшүндүрдү. Анын айтымында, алимент төлөөдөн такыр качып жүргөндөрдүн саны мүмкүн кыскарат. Бул ата-эненин жоопкерчилигин көтөргөн жакшы чара, деди укук коргоочу. Үй бүлө куруунун алдында атасы бул кадамынын өтө жоопкерчиликтүү экендигин сезиши жана түшүнүшү зарыл. Балдар социалдык экономикалык колдоо алып туруш үчүн бул өтө жакшы сүрөөн болуп эсептелет. Бирок укук коргоочу Галина Васильева коомдук мейкиндикте сүрөттөрдүн жарыяланышына каршы чыкты. Анын пикиринде, алимент төлөбөй койгон адам тууралуу сот департаментинин сайтында маалыматтын эле жарыяланганы жетиштүү. Кээде болуп калат, киши кризистик абалга кептелип, алимент төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой калат деп белгилейт Васильева. Ошол эле учурда тизмеге артыкчылыктуу укукка ээ болгон кээ бир адамдардын кирбей калышын жокко чыгара албайбыз. Анын ордуна укук коргоочу жоопкерчиликсиз ата-энелерге чет өлкөгө чыгууга же чоң суммадагы сатып алууларга тыюу салууну сунуштады.